Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Рамазан айыңыздар менен, урматтуу жакшылар. Айла жоктуктан биз дагы чокул арада мындай чогулуш жыйын өткөзүп, мына Хамза бөбөгүбүздүн ата журтуна келип, ошол чоң атасы, чоң энелери менен 95терге Руслан инибиз достоонуна кайрылуу жасаган экен. Кыргыз атанын 95тери келип, жалпы бир элге кайрылуу жасап, эртеңки күнү таң эрте буйруса оозду жаап алып, багымдатты окуп, ошол мына Кыргыз ата айыл өкмөтүнө, Кыргыз ата деген арканын алдына, үч көчөнүн кесилишине ошол жерге жалпы биз ата журтунан чоң энелери, чоң апалары, айыл өкмөттөн айыл башчы ошол чоң атасы, жалпы 95тер, жалпы Кыргыз атанын активисттери, жалпы ушу Нокат элине кайрылуу жасап, дүйнө жүзү боюнча ушул бөбөккө сбор кетип аткан кезде, ошо ата журтудагы Нокат районунда кайдыгер карап турбайлы деп эртеңки күнгө сбор жарыялап атабыз. Мүмкүн болушунча кайдыгер карабастан колуңуздардан келген 5-10 сом эмбанк болобу эртеден кечке багымдаттан тартып, ошол жерде жол тосуп, өткөн кеткендерден жардам сурайбыз. Жардамга кол сунушуңуздарды сурайбыз. Эч болбосо ушул видеоролик менен бөлүшүп, эч болбосо ушул бөбөктүн акысына дуа кылып коюңуздарды суранабыз. Буйруса эртеңден баштап сбор башталат ата журтунда. Хамза бөбөгүбүздүн ата журтунда буйруса сбор башталат. Сураныч кайдыгер карабыз. Азыр сөздү чоң энеме берели, чоң энебиз Кыргыз элинин ичине жардам сурап келсин, Сиз чоң эне, сөз сизде. Небереңизге бир кичине элден жардам сураңыз, жакыныраак келип ала бериңиз, угулбай калбасын. Рай менен балдарым толкунданып турам мен. Şu balam жакшы болуп кетсин, неберем эмес чеберем. Менин жашыма барсын деп кече күндүз тилейм, тилегимди берсин дейм. Туткан оразомду алып ушул бала үчүн. Кудайым силер şu umurlarga береке берсин, балдарым, силер şu балдарым үчүн жүгүрүп кайрымдуулук көрсөтгөн силерге бактылуу болгула балдарым. Сендериңер таза болсун. Ушуну балам кече күндүз тилеп атат, тилейм Кудайым берсин. Баласы жакшы болуп кетсин. Кыргыз элибизге ham эсен болсун, эли журттан эсен болсун. Бардыгыңар тынч болгула балдарым. Кала түзөп жүргөн бала чакан тууган уруктарым эсен болсун. Шулар бардыгы ушул үчүн бизге кайрылып кылып атышат. Силерем балдарым, каяк силетем шунчалык. Рахмат чоң. Иншалла дуа кылабыз, аракет кылабыз. Кыргыз эли жоңош беришем. Эч качан сыноо келгенде жалгыз таштап кеткен эмес. Чоң энесине. Бул жагыбыздын чебереси экен, эми бул жактын небереси. Русландын апасына жакыныраак. Урматтуу Кыргыз элим, ушул Ташбаев Хамзанын чоң энеси болом мен. Ушул небереме тагдыр экен, Кудайдын буйругу экен. Ушундай оору жармашты. Кудайым өзү шифа берсин. Сиздердин жардамыңызга муктажбыз. Ушул ыйык айларда, ыйык күндөрдө кайрымдуулук кылып кетсеңиздер, колуңуздан келишинче биздин өзүбүздүн өмөбүз жетпей атат. Сиздердин жардамыңыздар керек. Аллах разы болсун. Иншалла жардам беребиз. Разы үчүн жардам кылыңыздар. Чоң атасынан сөз беребиз. Чоң атасына. Русландын атасы, Хамзанын чоң атасы жакыныраак. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргыз элим. Сиздерден бирден бир суранып кетерим, ушу неберем ушундай Алла Тааладан келген сыноосу болгондон себептен сиздерден жардам сурап жатам. Бул биздин каражатыбыз жетишпейт экен, сумма чоң сумма болуп атат. Колуңуздардан келишинче жардам беришиңиздерди суранам бардыгыңыздардан. Кыргыз ата айыл өкмөтүнүн зам айыл өкмөтү, анайын айыл башчы. Урматтуу Кыргыз элим, мына өзүңүздөр көрүп тургандай бир үй бүлөнүн бөбөгү ооруп, ушул жерде качандан бери кайгы тартып атат. Ушуларга сиздердин берген жардамыңыздар, 5-10 сомдон берген акчаңыздар сиздерге ушул оруз айында сабаптарды Алла Таалам берген болсун. Бала небере ушул чоң энебиздин чебересине бул шифасын берген болсун. Бардыгыңыздардан суранып кетебиз. Бул чоң сумманы бул үй бүлөгө өтө оорчулук келип атат. Кыргыз эли менен кайрылуу ушул жасаганыбыз кичине 5-10 сомдон болсо да жардамыңыздарды берип коюңуздар, биз суранып кетебиз. Көтөрмө айылынын айыл башчы. Assalamu alaikum, урматтуу Кыргыз элим. Биздин айылда ушундай бир кичинекей бөбөгүбүз ооруп, башына оор сыноолор келип отурат. Мына ушул күнгө чейин бардык тараптардан чогултуу жардамдар болуп атат. Сиздер дагы колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Ушул бөбөгүбүз бутка туруп кетсин. Азыр бул үй бүлөнүн дагы социалдык абалы жакыр үй бүлөлөрдүн каттоосунда турат. Ол өздөрүндө эч кандай сатып нары бери кылганга акчасы жок. Сиздерден жардам сурап кетебиз. Эч кандай кайдыгер карабаңыздар. Ороз айында
ушул кайрымдуу иштерди кылсаңыздар сообун Аллах сиздерге жагат. Allah razı olsun. Demek sotsialдык эми состояниясы начар болгонуна байланыштуу, каттоодо турганына байланыштуу демек зекеттерди берсек дагы болот дейм иншалла. Мына ушул бөбөк урматтуу калайык калк жарык жашоого келип элек сыноого кабыл болуп турат. Жарык жашоонун эми көрдү. Чебере эмне болуп атат? Чоң энебиздин жашына жетишине, биздин катарыбызды толуктап биз менен бирге өмүрдө бактылуу өмүр сүрүп, келечекте Кыргыз элине, Кыргызстанга кызмат кыла турган алым уламалардан болуп чоңоюшуна жардамга кол сунуңуздар суранабыз. Кайдыгер карабаңыздар, урматтуу жакшылар. 5-10 сом болсо дагы берели. Мына азыр акыркы маалыматтарга караганда бүгүн Бишкекте борбордо 50 миллион акча чогулуптур. Бизге 20 миң чогулган болчу буга чейин, азыр 70 миң. Дагы 100 миллион сом каражат чогултушубуз керек. Калайыкка бул Кыргызстан үчүн эч канча нерсе эмес. Бул жалгыз үй бүлөгө өтө оор чоң сумма, чогулта албай турган сумма. Суранабыз сиздерден. Рамазан айында жөнөкөй күнү 1 сом берсеңиз 1 сом алсаңыз, Рамазан айында 1 сом берсеңиз 70 кратка көбөйүп 70 сом аласыздар. Рамазан айында Аллахтан үмүт кылып, садаканын фазилети чок. Кыргызстан боюнча үмүт кылып, жакшы ой максат ниет менен ихсан берип ушул бөбөк жакшы болуп кетсин деп бере турган болсок, садаканын фазилети менен ушул инсан иншалла болгону бул суусундук. Бул бир укол себепкер. Бул укол сатып алып бергенге Кыргыз эли себепкер болуп, уколду алгандан кийин бул Аллахтын мейрим ырайы менен сөзсүз басып кетет. Басып Кыргызстанга келечекте кызмат кыла турмат жакшылар. Суранабыз кайдыгер карабастан эртең менен баштала турган Кыргыз Ата эл өкмөтүндөгү арканын алдында баштала турган сборубузга келип катышып берип кайрымдуулук кылыңыздар суранабыз. Терең ыраазы, Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Бар болуңуздар. 95-тер эртең иншалла кызматта 95-терди ошо Руслан өзү достугунда кайрылуу жасаган экен. Атайын ушу 95-тер Кыргыз Ата эл өкмөтү эртең келип кызмат кылып берет. Бар болуңуздар.